Мен кичинекей кезимде ушул Сильвестр Сталлоне, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггерлер кыргызча дагы сүйлөсө деген бир чоң үмүтүм бар эле. Мына буюрса ал кыялыбыз азыр учурда ишке ашып, мына үн коштоочу актерлорубуз дагы байма-бай иш алып барууда жана албетте баарыбызды кыргыз тилиндеги тасмалар менен кубантууда. Бул иш күндүн кечи программасы. Арбаңыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн биз ушундай чыгармачыл, үн коштогон инсандар, мыкты актерлор менен маек курабыз. Сиздер дагы маегибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу сурооңуздарды узатыңыздар. Анда сиздер үчүн кызыктуу бир маек тартуулайбыз деген терең ишеничибиз бар. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
сүйіктүү меймандар, бүгін бізде чыгармачыл инсандар мейманда конокто. Москвадагы театралдык институтун бүтүргөн, биздин Кыргыз Республикабыздын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн таланттардын ээси жана көптөгөн кесиптердин дагы ээси десем жаңылышпайм. Драма жана кино актёру, алпароочу, балетмейстер, режиссер, педагог, котормочу жана Чыңгыз Айтматов жана ошондой эле Албек Татка сыйлыктардын ээси Турузбек Жумалиев агабыз бүгүн мейманда. Кош келипсиз. Саламатсыңбы? Урматтуу ТВ1 KG телеканалынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен, же кечиңиздер менен демекчимин. Саламатсыздарбы? Сиздерди көргөнгө абдан кубанычтабыз. Абдан кубанычтабыз биз дагы. Андан кийин жогоруда бардыгын санап бүтпөй көп убакыт кетти окшойт. Акырында котормочу дегенге келип калдык. Бул жаатка качан кантип эмне болуп келип калдыңыз? Мунун негизи алгачкы башталышы баягы коомдук телерадио корпорациясында ба, КТР деп айтылат го. Ошол жерде биз дубляждарга катышып жүргөнбүз да. Фильмдерди которуп, мультфильмдерди которуп, андан тышкары көптөгөн көркөм тасмаларды которуп. Эми ал жерде баягы бир эле бейненин ролун ойногон же каарманды өзүңдүн үнүң менен карган киши болобу же жигит болобу өзүңдүн үнүң менен бир эле каарманды которуп бересиң да. Андан соң Ракета ТВ деп коет, ошол жерде Рапшан менен ошол Женянын жана Викторлордун чакыруусу менен бейтаныштын таң калышы деген орусчадан кыргызча которулган, баягы орусча айтканда очарованный странник деп коет. Ошол көрсөтүүнү 10 жыл, 15 жылдай которуп анан өзүм сүйлөп жүрдүм да. Мисалы ал жерде адамдардын сөздөрүн, баягы алпароочунун сөздөрүн, журналисттин сөздөрүн дагы которуп. Андан соң ушул Махмут менен, улуу урматтуу Махмут менен Рапшандын ТВ1 деген ушул телеканалында отурабыз. Мен акыркы жылдары кызмат кылган телеканал. Өзүң да келип турсуң, урмат, мен сени куттуктайм. Бул жерде дагы эме боюнча, проект боюнча бүткүл дүйнөлүк жанагы Оскарды алган көркөм тасмалар бар го. Ошол көркөм тасмаларды кыргыз тилине которуу. Кыргыз тилине которуп туруп, анан ошону бир үн менен коштогон актер деп коет. Бир үн менен коштогон, илгерки фильмдерди азыр деле Россияда бар го, мисалы бир эле үн менен бүт көркөм тасманы жалпысынан которуп окуп кетет. Анан ал жерден баягы котормочу өзү которуп берет, жазып берет, анан актер болсо которуп берет да, окуп берет, туурабы? А бул жерде болсо ТВ1 KG каналында өзүм котором, анан өзүм сүйлөйм да. Анан бул жерде дагы айырмасы, мага эч ким которуп, өзүм которуп кагазга жазып бербейт, же мен өзүм жазбайм. Аны дароо эле баягы кулакка наушник кийем, фильмди көрөм, орусча сүйлөп атат, мен кыргызча үстүнөн дароо эле сүйлөп кете берем да. Ошондой. Бир кинону коштоп которуш үчүн канча убакыт алат? Мындай көркөм тасма 1,5 саат. 2 сааттыкпы? 1,5-2 саат. 2 сааттык көркөм тасманы 3 саатта которуп бүтөм. Же 2,5 саатта. Вау. Ооба. Бизде мисалы үчүн ошол сиз айтып атпайсызбы, үн коштоо озвучка, анан дубляж деп экиге бөлүнөт да. Озвучкада сиз айткандай бир адам эле которот, бир адамдын үнү эле чыгат, ал бүт эле актерлор үчүн көбүрөөк сүйлөйт. Ал эми дубляжда болсо артикуляциясына дал келтирип, болушунча жасалгалап, кооздоп, кадимки өзүнө жараша, кадимки сүйлөп аткандай сүйлөйт. Ошондой дубляж кылган кинолоруңуз дагы барбы арасында? Ооба, бар. Ошондой дубляж кылган коомдук телерадио корпорациясында көптөгөн көркөм тасмаларды которгом, анан мультфильмдерди, жомокторду которгонбуз. Эсиңизге калган тасма же болбосо сиз үчүн мындай мурункубу же азыркыбы? Жалпы алганда сиздин ошол чыгармачылыкта ишмердигиңизде мындай эсиңизде калган, балким бир аз мындай сизден көбүрөөк ресурсту талап кылган, көбүрөөк даярданууну талап кылган кайсы кино тасма болду эле? Кимдин ролун жараттыңыз эле? Эң жогорку деңгээлдеги баягы эң мындай татаалдыкты талап кылган бул албетте дүйнөлүк чоң Оскарды алган көркөм тасмалар болду. Эң биринчиси баягы Крестный отец деп коет, ошол болду. Андан кийин котормолордун ичинен Аль Пачино, дүйнөлүк жылдыздар, Голливуд жылдыздары, Роберт Де Ниролор ойногон чоң-чоң көркөм тасмалар болду. Андан кийин эле кыйынчылыкты туудурган жанагы 11 друзей Оушена деп коет го, ошонун 3 сериясы болду. Андан кийинкилерден эң кыйын, элдин канына сиңип калган Александр Македонский, Троя деген эң чоң дүйнөлүк чоң тасмалар болду да. Ошондо баягы
ушундай тасмаларды которгондо адабият тилинде, анан тагыраак сүйлөп, анан ар бир образга жараша дагы кээ бир жерден өтө бул бир үн менен коштоп озвучка деп коесуң, бир үн менен коштоп баягы көркөм тасманы аягынан башына чейин айтып атканда, бул жерде өтө ойноонун деле кереги жок. Же болбосо бул жерде так эмес, туура эмес сүйлөп койсоң, ал да элге жетпей калат. Ошондуктан бир калыпта баягы ак шуруну тизип койгондой, көрүүчүнүн кулагын тажатпагандай бир калыпта так жана туура сүйлөп беришиң керек да. Ошол нерсе адамга жетет. Көрүүчүлөр чарчап кетпейт да. Ошондуктан баягы бул TV1 KG каналынын дагы бир артыкчылыгы, дүйнөлүк жанареки BBC телеканалында документалдык фильмдер бар го. Мисалы космос жөнүндө, жаныбарлар жөнүндө, Серенгети жөнүндө, мисалы жер титирөө боюнча Европа менен Америка Кошмо Штаты кантип ажыраган, океандын астындагы жана риф тогуркалары, же болбосо кайсы жерде океан соолуп баратат, же кайсы жерде жамгыр жаабай калды, кайсы жаныбарлар канчанчы жыл пайда болгон, 30 миллион жыл адам баласы кайсы жерде биринчи бак сөөгү табылган, ушул бүткүл дүйнөлүк окумуштуулардын издеп чыккан илимпоздордун жумуштарындагы мен кыргыз тилине которуп, Кыргызстан аймагындагы кыргызча көрүүчүлөр үчүн тартуу кылдым да. Айрыкча быйыл могу пандемия учурунда, коронавирус учурунда көп каттар келди. Турусбек мырза, чоң рахмат. Менин балдарым сиз которгон документалдуу фильмдерди көрүп, телевизорду көрүп, видео көп нерсени түшүндү, рахмат. Анан жана дүйнөлүк фильмдерди көрүп атат, рахмат деп. Албетте баягы мен көрүүчүлөргө айтып коюшум керек, фильмди которуп атканда жалпы тасманын баягы деңгээли, көркөмдүк жагы, баягы сапаты кичине жоголот. Себеби англисче ойногон актер, мисалы Роберт Де Ниро, өзүнүн сөзү менен ойногон баягы мазмуну ал ушунчалык англис тилин түшүнгөндөргө жакшы жетет да. Аны орусча которгондо дагы анча-мынча образы өзгөрөт. Аны үчүнчү болуп кыргызча мен которгондо кыргыздын колорити менен, кыргыздын тили менен кеткенде дагы кино кичине мындайча айтканда өзгөрө түшөт да. Бирок ошентсе дагы жалпы жонунан эл түшүнсүн деп, баягы өзүң билесиң, азыр орус калкы жок, көптөн бери көпчүлүк баягы орус калкы биздин мамлекетибизде азыраак болуп көпчүлүк кетти, көчүп кетишти. Айыл жергесинде баягы орусча түшүнбөгөн балдар бар, өзүң билесиң, мектеп окуучулары бар. Ошолор түшүнүп, дүйнөлүк жаңылыктар менен алек болсун деп, ушундай орусчадан кыргызчага которуп, аракет кылып кызматымды кылып келе жатам. Эми аны мен жазабасам, аны ким жазайт? Же болбосо бөлөк бирөө жазаса да абдан жакшы болот эле деп ушундай ойлойбуз да. Анан биринчилерден болуп ушу экөөбүз отурган TV1 KG каналы ушундай жетишкен ийгиликтерге жетишип атат десем болот. Озвучка демекчи, мен дагы ошо көп озвучка менен алек болом, бирок озвучкада мындай көбүрөөк нейтралдуу болуп, бардык актерлор үчүн сүйлөп бересиң. Ал эми дубляж жасоо бул бир өзгөчө бир талантты, анан укмуштуудай мындай актердук чеберчиликти талап кылат болуш керек. Себептен да ошол эле сиз айтып аткан Роберт Де Ниро жана Оскар алып келген таксист киносу үчүн таксист болуп иштеп, 3 ай 4 ай же кээ биркилер жарым жыл бою даярданат. Ошол эле мисалы үчүн ким эле Джек Николсон «Пролетая над гнездом кукушки» деген киносу үчүн атайын барып жанагы эме месинен ооргандарга үйүнө барып атайын даярданган да. Сиз мисалы үчүн дароо эле дубляж жасаш үчүн кантип камданасыз? Мындай ошол кинону 3-4 жолу көрөсүзбү же болбосо? Жок, мен кинону көрбөйм, кино менен таанышпайм. Мага дароо эле кинону коюп берет. Анын үстүнө мындай да урмат. Баягы багаж бар, тажрыйба бар. Анда эме да мындай, ошонун окуусун окудум да мен 5 жыл. Мен Москвада актердук факультетти бүттүм. Андан бери 43 жыл кызмат кылып келатам, иштеп келатам. Андан тышкары биздин кесибибиз ошол да. Биз профессионал актерлорго киребиз. Анан мага дароо эле коюп берет, ошону дароо коюп бергенде баягы образына, мүнөзүнө жараша дароо эле баягы түшүнүп, эртерээк сезесиң. Актер болгондон кийин актердун кандай ойноп атканын эртерээк сезесиң да, ошон үчүн дароо эле ойноп кетем. Анда урматтуу биздин көрөрмандарыбызга сиз тууралуу кыскача сюжет тартуулайбыз, анан кийин маегибизди уланталы. Рұқсат болса. Хорошо. Мына кезек келдиби? Мес сага.
Даамдуу бекен? Жебейм деп атпадың беле? Slow down, man. Okay. Даамдуу, көрдүң бü? Муну шоколад дейт. Шоколад. Шоколад, шоколад. Шоколад, шоколад, же. Шоколад. 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 Болду жок. Эмнемди берейин? Шоколад жок. Мына кара, көрдүң бü? Эчтеке жок. О Кудай. Кандай убагында бердиң? О Кудай, рахмат. Ох. Рахмат. Рахмат. Эй! Мынакей, бул жердеги байыркы сырлардын айтышы боюнча, дүйнөдөгү эң коркунучтуу желмогуз аларды кайтарып турат. Муну жок кылуу ар кимдин колунан келе бербейт. Аны жеңип туруп сени үйүңдү көздөй жөнөтөбүз. Ошого аракет кылабыз. Эмне болду? Эмне? Силердин дүйнөгөрдө мышыктар жашабайбы? Эй! Менин идишимден дагы ичип кеттиң бе? Эртең менен жолго чыгабыз. Мени күттүрбөгүлө, күткөндү жек көрөм. Жогоруда биз бир кыскача кинодон үзүндү көрдүк. Турузбек агабыз атайын ошол үн коштоп Голливуд жылдыздарына кыргызча үн берип аткан инсан бүгүн бизде мейманда. Абдан кубанычтабыз. Канча жыл болду жалпы ушул үн коштоп иштеп атканыңызга? КТРден бери канча жыл өттү? Жалпы 40 жылдай болду да. 83-жылдан бери бизди чакырып атпайбы. Чыгармачылыктасыз. Ошол мындай эсеп чотун чыгарасыздарбы? Мынча кино жасады, мынча кино окту. Эсеп чотун чыгарам. Мен жалпы жонунан BBC көркөм тасма жана эки котормо документалдык фильмдерди жана жолугушууларды которгонум 2000ден ашты да. 2000ден ашты. Бардыгын эсептеп чыкканбыз. Көркөм тасмалары 1000ге жакын, калгандары ошо 1000ге жакын. BBC айрыкча аябай көп. BBC 900ден ашып кетти. Анан мен ойлойм да, ким урмат. Кээ бир адамдар мисалы үн коштоп эле бир чыгарманы которот го, которуп коюп эле анан баягы сыйлык ала беришет го. Мен да ошону айтайын деп аткам да. Эмнеге сиз эл артист болуп элексиз деп. Жок, эми бул баягы менин чыгармачылыгымдын дагы бир жагы да. Бир жагы бул бир гана бир кичинекей бурчу десек. Чыгармачылыгымдын бир жагы себеби баягы студент кезибизде бизди так жана туура сүйлөөгө үйрөткөн, актёрдук маанайга үйрөткөн, мисалы которгондо образды сезип которгонду үйрөткөн. Өзүң байкадың мындай бир үн менен коштогондо бул жерде аял да сүйлөп атат, эркек да сүйлөп атат, бала да сүйлөп атат, баягы өздөрүнүн жан дүйнөсүнө жараша сүйлөп коесуң да, жөн эле баягы жан дүйнөсүнө жараша, образына жараша анан мындай эл түшүнүктүү болуш үчүн элге сүйлөп коесуң. Ал эми баягы дубляж болгондо анда кадимки ошо өзү сүйлөп аткандай сүйлөшүң керек да. Үндү 5-6 жолу сүйлөп, анан ошонун ичинен төп келгенин тандап алышат. А бул жерде дароо эле мен окуп кетем, дароо эле түшүнүктүү болуш үчүн. Ошол мен өзүмдүн кесибим, тажрыйбам жардам берет, урмат. Ошол эртерээк даярданбайм. Эртерээк кинону көрүп алып, анан эртерээк жазып алып, эртерээк даярданбайм да. Ал үчүн дагы бир күн кетет да бир киного. А мен кээде күнүнө 2 фильм котором, же 3 фильм котором, же 2 BBC 1 фильм котором, ушундай да. Сиз аябай мобилдүү, ыкчам, оперативдүү иштейт турбайсыздарбы? Ооба да, мен кечинде барып неберелеримди эркелетишим керек да. Андан тышкары арт өнөр театры студиясында жаштарды тарбиялайм. Мисалы вуздарга, театралдык жогорку окуу жайларга жаш актерлорду, алып баруучуларды даярдайм. Сахна этикасын үйрөтөм. Азыркы заманда баягы фонограмма менен ырдап, бирок сахна этикасын үйрөнбөгөн жаштар көбөйүп кетти. Сахнаны жеңил сезет. Келе калып эле Турусбек агай мени чыгарыңызчы, мен чыккым келип атат дейт. Каяка чыккым келип атат? Каяка? Тепкич мененби же тоого чыккым келип атабы деп сурайм. Биздин учурда чыккым келип атат, мени чыгар деген сөз жок болчу да, урмат. Аны мен түшүнбөйм. Бизде мынтип айтчу, иште эмгектен деп ушинтип айтчу да.
чыгам деген эч ким жок чыгам болду. деген жок болчу бизде. Ошондуктан азыркы учурда ошол жаштарды тарбиялап, Арт өнөр театры студиясын ачтым. 9 жыл болду. Менден бүткөн балдар Бибисара Бейшеналиев атындагы улуттук университетте, искусство университетинде, Манас университетинде, консерваторияда жана театралдык колледжде, училищаларда окушат, бүтүчтү, алды аябай белгилүү актерлор, белгилүү теле жана диджейлер болуп иштеп атышат, Кудайга шүгүр. Ошол үн коштоп сиздин азыркы алек болуп аткан ишиңизди улантып кеткендер барбы? Жок, үн коштогондор жок. Себеби буга урмат. Көп акча бөлүнбөйт. Көп акча бөлүнбөйт биринчиден, экинчиден бугачы эме керек да, тажрыйба керек да, аябай чоң. Чоң тажрыйба керек, анан мындай актёрдук, баягы актёрдук өнөрдү өркүндөтүү керек да. Мисалы ойлосоң, азыр бир орусча бирөө сүйлөп атат, сен орусча сүйлөп атасың, дароо эле ошонун ичинен 3 сөздү тандап алып, ошонун тегерегине ёлканы кооздогондой кооздошуң керек сөз менен. Ошондо дароо кетишиң керек. Сиз синхрондуу котормочу сыяктуу иштейт. Синхрондуу ооба. Мисалы, президенттердин жанында дүйнөлүк эме боюнча президенттердин жанында котормочу 20 мүнөт которот экен. Андан эмне салыш керек экен да? А мен эмне салбайм, мен ошол 1 саат, 2 саат, 3 саат которо берем отурупчу. Ушундай. Медиа жатыгып көнүп калды. Көнүп калат экенсиң. Анан баягы бир күндө бир романды окуп чыккандай болосуң да. Мисалы, кинону көргөндө кээ бир сөздөрүнө көңүл эле бурбайсың го, тамак ичип, көрө бересиң же сүйлөшүп. А мында болсо, жана деген сөзүн да кой бербейсиң да, ошону да которосуң. Же болбосо, я и ты деген сөздү да которосуң да, мен жана сен деп. Туурабы? Сиз мындай жөнөкөй эле мисалдарды айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн кээ бирде сөздөрдү кыргызчадан таппай каласың, же орусчадан таппай каласың. Ошондой учурлар болобу? Же сизде мындай сөз байлык, сөз казына андай учурлар болот, андай учурда мен жалпы жонунан түшүнүктүү кылып которуп кетем да. Мисалы, мындай бирөө окуп атат да, мисалы орусча мынтип окуп атат. Из космоса, когда смотришь на планету Землю, кажется, что там никого нету, мертвая планета. А когда вникаешь деп орусча окуганда, дароо үстүнөн баягы угуп атасың, дароо үстүнөн космостон жер планетасын караганда үстүнөн эч ким жашабагандай көрүнөт. Эгер сүңгүп кирсең, анын ичинде ар кандай жандыктарга кездешесиң. Алардын ичинде эң биринчи адам баласы, андан соң канаттуулар жана сууда сүзүүчүлөр, сүт эмүүчүлөр, кемирүүчүлөр бардыгына жолугасың. Демек, бул жер планетасы ошонусу менен дүйнөнү кызыктырып турат жана эң кызыктуу планеталардын бирине кирет. Понимаешь, кете берет да ушундай. Ушундай баягы кандай десем, буга тажрыйба керек да. Ме жатыгып калган экен да. Ме жатыгып, анан тажрыйба керек, анан эң негизгиси жогорку окуу жайды бүтүш керек да. Анан китепти көбүрөөк окуш керек. Сөз казына. Мен китепти көбүрөөк окуйм деп мактанбайм, айтпайм, бирок баягы биздин Станиславскийдин бир сөзү бар. Биз ошонун системасы менен окуганбыз, анан биздин мугалимдерди айтчу да, урмат. Каждый день работайте над собой деп. Ошол нерсе ар ким күндө даже кечирип койгула, эме орусча кошуп атканым үчүн кечирип кой. Ар бир адам күндө өз алдынча иштеш керек да. Баа Чыңгыз Айтматовдун сөзү ушуга да төп келет да. Турмушта эң оору күн сайын адам болуу деген. Анан сахнага концерт алып барам, анан сабак берем, телевиденияга барам, котором, өзүм театрда иштейм, мамлекеттик жаштар театрында. Ал жерде иш болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бардыгына жетиш керек. Анан кийин мен кинону алып которуп үйдө туруп алып анан даяры менен окуп бергенден көрөк, баягы импровизация, фантазия деп коет. Ошонун бардыгын ошол учурда колдонуп өзүмдү сынайм да. Сынайм ошондо. Турушбек байке, сиз негизги кесибиңиз кино жана драма актер. Бирок биздин муун көбүнчө сизди алып баруучу катары билет. Эми көп кино актёру эмес. Бунун себеби эмнеде? Себеби мындай да, мен 20 жылдай театрда иштедим актер болуп. Андан кийин Кудайга шүгүр чоң ролдорду ойнодум. Мен арманым жок, себеби эң биринчи мен Кыргызстанда кыргыздын сахналарында, муну Москвада да ойногом, Гитисте. Шекспирдин Ромео менен Джульеттасында Ромеону ойногон жигитмин да. Анан эми Шекспирден кийин көп деле роль ойногум келбейт. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун, Лопе де Веганын, андан тышкары Бак Өмүралиевдин, Жали Садыковдун чыгармаларында башка каармандарды ойнодум. Чыңгыз Айтматов өзү сыйлык берген мага, Кыямат драмасында Таш шайнарда ойногондугум үчүн абдан сыймыктанам. Ошондой 20 жылда эмгектендим, бирок азыр деле театрда иштейм, бирок
ошонун бирдикте Советтер Союзу мына себеби мында да себеби. Советтер Союзу куладыбы? Кулагандан кийин актерлорго, театрларга жана мамлекеттик ишканаларга көңүл бурулбай калган. Актерлор, театрлар өздөрүнүн каражаттап, өздөрүн багып калганда, ошол учурда мен алып баруучу катары баягы үй бүлөмдү багып, келинчегим ооруп калды, ошол учурда үй бүлөмдү багыш үчүн мен актердук, алып баруучулук жана шоу бизнес деп коет, ошол тарабынан дагы иштеп кетүүнү мындайча айтканда колдондум. Анан мен Москвада окуп жүргөндө алып баруучулукту дагы өткөн, балет мастерский жана бийди да бүт баарын өткөндөн кийин ошонун бардыгын колдонуш керек эле да. Анан окуп алып мен колдонбосом анан ким колдонот? Үндү, үнсүз тыбыштарды тагыраак сүйлөш керек. Сахнада алып барганды, телевидениеде алып барганды же радиода алып барганды үйрөтүшүм керек жаштарга, өзүм алып барып көндүрүшүм керек. Бардык нерсе тажрыйба болбосо ишке ашпайт, урмат. Ошонун бардыгын жазап алып жүрдүм да. Анан учурунда урмат, сен кичинекей болсуң, 88-89 жылдардан баштап 2005-2000 жылдарга чейин бүтүндөй жылдыздардын концерттерин жалгыз алып барып калгам. Мисалы көгүлтүр экрандан Динара Акулова менен Абдымалик Шерматовдун концерти кош жылдыз деп айтат да, алып баруучу Турусбек Жумалиев. Же болбосо Айчирөк Иманалиевдин концерти, алып баруучу Турусбек Жумалиев. Ырыскел Досмонкуловдун бет ачар концерти, алып баруучу Турусбек Жумалиев. Сыймык Бейшекеевдин бет ачар концерти, алып баруучу Турусбек Жумалиев. Ушинтип калганда, анан бир классташым айткан: "Эй, мен сени көргөндө телевизордон оортуга бурайм, сени көргүм келбейт, тажаттың" деген да. Тажаттың деп бир классташым ушинтип айткан, көкчө деген. Эсибизде бар жана жалтырак костюмдар. Эми бир концерт экинчи концертке окшош болбош керек да, урмат. Анан мына ушундай алып баруучулук менен, өзүмдүн кесибим менен, баягы мугалимдерим берген тарбия менен ушунчалык бир, кандай десем, эл алдында көп чыгып иштедим да, урмат. Абдан ыраазымын элиме. Ошо элдин кол чабуусу менен, элдин эмеси менен ушундай бир көп даражаларга алып келди, мен абдан ыраазымын. Берүүбүздү жарнамалык түрмөктөн кийин уланталы. Ал ортодо эскертип өтөлү, берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы азыркы учурда курулуп жаткан Астория, Грандвилл жана Алтын булак лайф үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Айтматов атындагы жана ошондой эле Алымбек Датка сыйлыктарынын ээси, режиссер, актер, котормочу, балетмейстер Турусбек Жумалиев агабыз. Биз ушу бүгүн жалпы эле чыгармачылык жана ошондой эле үн коштоо боюнча дагы кеп кылып атабыз. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу суроолоруңуздарды жаадыра бериңиздер. Биз биздин мейманыбызга узаталы. Турусбек байке, көпчүлүк азыр мисалы үчүн ошол эле оратордук чеберчилик боюнча каяктан барып сабак алабыз деген суроо беришет. Сиздер мисалы үчүн ошол эле студенттерге, окуучуларга эле багытталган эмес да? Мындай жаш чектөөлөр жокпу? Жок, чектөөлөр жок. Меники 12 жаштан да, кээде 10 жаштан баштап келет. 95 жашка чейин келе бергиле дейм. Бирок эң эле улуусу баягы 67-68 жаштагыларда келди. Себеби биз сүйлөгөндө же медакадемияда сабак беребиз же университетте сабак беребиз. Студенттер биздин сүйлөгөнүбүздү жакшы укпайт. Канткенде так сүйлөйбүз деп сурагандар да келет. Ошондуктан мен бардыгына так жана туура сүйлөгөнгө, мындайча айтканда, сабак берем. Анан урмат, мындай нерседе көрүүчүлөр эгерде ушул пайдасы тие турган болсо айтып коеюн. Жөн эле барып эле адам оратор боло албайт. Оратор болом деген адам көбүрөөк окуш керек да, билим алыш керек. Анан барып так жана туура сүйлөө эрежелер болот. Аны орусча сценический речь деп коет. Могуреки жаак булчуңдарын, сүйлөө жөндөмдүүлүктөрдүн ойгото турган, күндө жазай турган машыгуулар. Ошолордун баардыгынан өтүш керек. Сүйлөп атканда демди кандай кармаш керек, үндү, үнсүз тыбыштарды кандай сүйлөш керек. Ошонун баардыгы үйрөтүлөт да. Анан жалпы коомдо, сахнада, элдин арасында, достордун арасында, тойдо, жалпы жерде өзүн кандай алып жүрүш керек. Ошонун баардыгы баягы этикада айтылат жана үйрөтүлөт. Ошонун баардыгын эске алып, көп нерсени мен өзүмдүн мугалимдерим берген сабакты өтөм да, болбосо мунун баардыгын жаап койсо болот деп ойлойм. Канча убак созулат? Менин сабагымбы? Менин сабагым жалпы жонунан жумасына 3 жолу болот, 2 сааттан. Ошо.
Канча убакыт созулат? 3 ай. 2 саат. Жок, созулбайт. Каалаган учуруна чейин окуйт, анан мен буларды сахнага алып чыгам, телевиденияга тарттырам, баягы тажрыйба жүзүндө бүт искусствого аралаштырам. Анан кийин бир жакшы жеричи, мен бул балдардан мага момча төлөгүлө, тигинче төлөгүлө деп айтпайм. Көрүүчүлөр билип койсун ушуну. Анан кийин же болбосо телевиденияга чыгып атканда, же концертке, дворец спортко, филармонияга катыштырып атканда акча төлөгүлө же билет саткыла деп айтпайм да. Себеби булар 40 жылдан кийин, 30 жылдан кийин мен актёрдук этиканы жана сахнадагы мектепти Турусбек Жумалиевден үйрөнгөм деп гана айтыш керек. Алар минтип айтпаш керек. Бизге билет саттырчу, акча сурачу деп айтпаш керек да. Мага ошол керек. Искусство бул өзү негизи искусство. Бул сатылбайт, бул өнөр. Бул адамдын жан дүйнөсүн уктап жаткан өнөрүн ойготуш керек. Мисалы, урмат, сен алып барып атканда, сенин бутуңдан баштап башыңа чейин органикалык алпаруу даярданууң, ошону каалаганың, эмне себептен сахнага чыгып атасың, эмне себептен көгүлтүр экранга чыгып атасың. Ошонун баардыгы билинип турат да. А кээ бирөө популярдуу болуш үчүн чыгат. А кээ бирөө ошону каалап чыгат. А кээ бирөө ради чего, орусча айтканда, ради чего он живет. Ради чего это делает, деп коет орустар, Станиславский системасы боюнча. Эмне себептен, максатың кандай? Ошонун максатың көрүнүп турат да. Мисалы, сен костюм шым кийип, татынакай бет арчын артып, прическаңды жазап, элге жакшынакай сөздү тандап, ичиңден камынып, мунун баардыгы элди сыйлагандык жана ошондой эле ушул кесипти жакшы көргөндүк. Бул баягы жан дүйнөңдүн эмне себептен бул жерге иштеп аткандыгың билинип турат. Мунун баардыгы этикага жатат. Мына ушундай майда терең нерседен баштап баардыгын үйрөнүү, окуу, китептерди баягы сүңгүп кирип, изилдөө, ошонун баардыгын кесепетинен келип чыккан тажрыйба жана өнөрдү ойготуу мектеби. Анан жөн эле келип баягы 1 ай окуп, 2 ай окуп, анан 3 ай окуп, анан жылдыз болуп чыгып кетем деген бул жаңылыштык. Бул өтө чоң жаңылыштык. Мындай артисттерди орустар эме деп коет. Фальш же болбосо калтырышык деп коет, болду. Андан бөлөк эчтеке эмес. Сиз демек мындай баалуулуктарды көбүрөөк ошо баалуулуктарга басым жасайт экенсиздер да. Мындай чыгарам деген мындай максат жок да турабы? Жок, бул адам мисалы сенчи чыгам деп келген эмессиң да. Бул мисал мен жанымда. Сен чыгам деп ойлогон эмессиң. Сага жаккан ошол нерсе, актер болуу, же алып барган бирдемени сүйлөө, анан бирөө үнүңдү жакты көрүп калды. Тияка кел деди, бияка кел деди. А сен эмне себептен ТВ1 каналы сен алды? Себеби сенин эмгегиңден уламалды да, көп иштегениңен, көп жака окуганыңан, үнүң үчүн маданиятыңды карап, барчаны карап алды да. А сен чыгам деп келсең алмак эмес. Ай, бул эч ким эмес, эмнеге биз каяка чыгарабыз деп. Себеби бул искусство көп эмгекти талап кылат. Көп эмгекти талыкпай эмгектенгендердин баардыгы бул акыры баягы элге популярдуу болуп чыга берет. Анан ошону менен бирдикте билим алыш керек да, билим албаса болбойт. Негизи элдин алдына чыккан адамдар күн сайын өзүнүн астында, өз алдында иштеш керек да. Мисалы, менин туурасын айтайынбы? Эмне жейм десем жей турган адаммын да. Менин баскан эзим тамаша, той, конок, анан ушунчалык берекелүү жасалган дасторкондорго барам. Тим эле каалаганды жейсиң. Бирок менин мугалимим мынтип айтканда, запомни, со стола уходите полуголодным деп. Ошол могу жериме туруп алыпчы, дайыма тое жебей туруп кетем да, тое жебей кетем үйгө. Мындай ыктытып тое жебейм да. Ошо үчүн жаш көрүнөсүз. Иә. Ошо үчүн жаш көрүнөсүз. Жок, кеп андан эмес, кеп баягы толуп кетсең да костюмдар жаңыртыш керек да, акча кетет деп тамашалап коем. Ошо. Ошондуктан бул өзүнчө биздин мектептин, школанын өзүнчө этикасы бар. Ошо. Сиз бардык президенттер убагында иштедиңиз. Саясат улам мындай бат-бат алмашып атат. Маданият тармагына сиздер кандай баа бересиздер? Азыркы учурда абал жакшырдыбы, жакшырганга шарттар түзүлдүбү, же кандай болуп атат? Эми мен баягы Хрущевдун учурунда саясаттан кеп кылалы. Саясаттан да. Хрущевдун учурунда биз эмени жеп калганбыз да, Хрущевдун кара бөлкөлөрүн жеп калган балдарбыз да. Андан бери Брежнев, андан бери Косыгин, Горбачев, Усубалиев, Масалиев бүт көрдүк да эми, бүт көрдүк. Биздин 30 жылдан берки президенттерди көрдүк. Эми чын-чынына келгенде, бүгүнкү күндө мен биздин 30 жылдан берки саясаттагы маданият министрлигинин мындайча айтканда тестин алмашып тургандыгына мен аябай каршы болдум да. 1 жылда, 2 жылда, жарым жылда алмаша берет да.
бир проектиңди айтайын деп барып, бир мындай бирдемени сурайын же иштейин деп барсаң, же бир кол койдурайын деп барсаң эле министр түшүп калды, бөлөк министр. Же болбосо ал каяктан ал тиги партиядан, бияктан муну таанышы. Эми ошол нерсе искусство тарабында кызмат кылгандарды бат-бат алмаштыруу болбойт. Искусство бул деген, маданият деген бул чексиз. Муну эчтекеге алмаштырганга болбойт. Анан баягы Конду Чагылбада иштеген министрлерди мен көргөн жокмун, чынчына келгенде. Бат-бат алмашып атты, коркуп атышты, түшүп калам деп коркуп атты. Анан андайларга көнө албай калат экенсиң. Анан ошентип олтуруп баягы 12-13 жыл мурун эмеге көрсөткөн мени, эл артистине жана өзүң сурап атпайсыңдар. Ошо бойдон ошо бойдон маданият министрлигинде жатты, желе басып. Жатты ошо бойдон, анан азыркы жаш министрлер жакшы экен, баягы көңүл буруп атышат. Эми көрөбүз кандай болот. Мисалы Кайрат Иманалиев болдубу? Ошол киши айткан, байке сиз 60-тан ашып бараттырсыз, сиз татыктуусуз го деп. Анан мен эми күтүп атам ошол сөздөрүнө баягы иштери төп келет го деп. Себеби баягы кимдин кандай экенин, кимдин иштеп атканын азыркы жаштар кызыгып карап атышат да. А мурун болсо түшүп калам, же эметип калам деп коркчу окшойт да, бат-бат алмаштырып койчу ошо. Сиздин жанагы кесиптериңиздерге карасак абдан мындай тизме чоң. Анан кийин бир орунда турбай улам жаңыны издеп, улам жаңы кесиптин ээси болгонго шашылып атасыздар. Атайын окуп келеткенсиздер, атайын Москвага чейин барып улам. Жок, улам барбайм мен. Мен баягы бир барганда баягы педагогтордун баягы сабак берип атканын, үйрөтүп атканын баягы катышып, жанына отуруп, баягы үйрөнүп келгенге аракет кылам да. Анан баягы өзүм менен өзүм иштейм. Анан негизи мындай да, мага бир документалдык фильмди которуп атып, о фильмдерди которгон аябай чоң жардамын тийгизет. Эгерде кайрадан төрөлсө, мен ушу көбүрөөк китеп окуйт элем да, мен азыраак окудум деп өзүмдү күнөөлөйм кээде. Мисалы, документалдык BBC-нин көркөм тасмаларын окуп атып, мен көп нерселерге көзүм ачылды да. Адам баласы негизи баягы адамдын эсинде калган адамдар. Мисалы, Эйнштейнди алалы, же викторианский эпоханы алалы, доорду, же Микеланджелону алалы, же Рафаэль Санти, же көптөгөн сүрөтчүлөрдү алалы, же дүйнөлүк окумуштууларды алалы, Аристотельди. Бул адамдардын баардыгы дүйнөнү качан өзгөрөт деп карап турбаган адамдар экен да. Мисалы, алма куш оозума түш деп элим эмне дейт деп жата берген адамдар эмес экен. Булар ошол дүйнөнү өзгөрткөн адамдар экен да, көрсө. Дүйнөнү өзгөрткөн. Мисалы, көпчүлүк адамдар билбейт, асмандын баягы жылдыздан биз эсептеген календарчы, биздин календар. Бул мусулмандардын ойлоп тапканы да. Мисалы, биздин доорго чейин бир нача миңдеген жыл мурун Египетте чөлдө төө менен караван болуп кетип бараткан мусулман эли бул чөлгө аябай кирдеп суусаган мезгилде жууна турган бир мончо сыяктуу бирдеме салышат. Ошондо ушунчалык ааламдын баардыгы бак тарак жок, кызыгы жок. Мындайча айтканда, эмне деген аалам деп анан бир сүрөтчү жок. Биз жуунуп эс алып атканда ааламда жылдыз болуш керек деп ошол өздөрүнүн жана мунарасынын эс алып атканда төбөсүнө жылдыздардын календарын тартат да. Ошондон кийин бир нече кылымдардан кийин келип ошол календар изилделип отуруп, анан акыры ошондон улам төлгө жылдыздардын асмандагы календары пайда болгон. Убакыттын календары муну мусулман эл ойлоп тапкан. Мисалы да ошол нерселердин баардыгын мындайча айтканда баягы изилдеп, окуп, анан мен деле ойлодум, мени бизди минтип үйрөтчү да, сен эл үчүн кызмат кыл, бирдеме болсо эл чакырат, өзүң бара бербе, уят деп. Анан кой бара бербейин, уят деп эле жүрө берчимин да. Анан ойлоп отурсам, эч ким деле чакырбайт. Эми чакыргандар көп ба, той алып барып бер, концерт алып барып бер, тигүү деп, анан же котормо катары деле аз эле чакырат. Анан ойлодум, кой өзүм баягы жазай баштайын, кандай болот деп. Анан акырын баягы жазай баштасам, колдон келчүдөй бар эле. Анан кийин баягы школаны ачтым, сабак бердим, өзүмчө фильмдерди которо баштадым, спектакльдерди котордум. Бага BBC Бейшеналиев атындагы улуттуу искусство университетинде менин которгон Володиндин Кескелдирик деген драмасын коюшкан. Анан мага Кыргыз Республикасынын эл артисти Эгемберди Чалабаев деген актер, педагог мага айткан, мындай жатык тил менен мындай аябай жакшы которуп турсуң, балдардын баары жакшы ойноп атат, котормоңуз жакшы экен деп.
мына ушундай нерселер колдон келет экен деп анан өзүмчө баягы документальный фильмде тартып идим. Жарымы көркөм, жарымы документальный. Бар үмүтүм сенде деген баягы өзүмдүн үй бүлөмө ылайыктуу көркөм тасма. Анан иштесем колуңдан бардыгы келет экен. Ушундай. Ошону менен бирдикте мынакей ошол политиканы айтып калбадыкпы? Ошол политикада көптөрдүн иштегендери, анан баягы эми ачыгын эле айтайын, мен ушунчалык сыйлаган адамдар аягында 200 болуп калса, же коррупция менен баягы алек болуп, алардын туура эмес иштегендерин көрүп калсаң, же жаман жагын көрүп калсаң, мен элдин баарын өзүмдөй ойлочумун да. Мисалы мен эч качан бирөөгө барып жардам сурапчы, же болбосо бирөөгө барып баягы бирөөнү алдап, же болбосо акчасын алып мындай ушундай нерсе кызыкпайм да. Мисалы бирөө мага $1000 берсе, мисалы $1000 берсин деп коеюн. 5-6 артистти чакырып бер деп. Анан мен аларга ачыгын эле айтам. Мына сага $200, сага $200, сага $200 ушундай берди, бирок той нээлерин өзүнөн алгыла деп айтам да. Мисал үчүн. Эми өздөрү той нээлеринен алат. Кээ бир мисалы алып баргандар акчаны өзүнө алып, анан тигилерге мынча сүйлөшүп берип коет экен. Менде андай эч качан болбойт да. Мен той нээлерин өздөрүнөн алам. Анан бүгүнкү күндө политика жагын алсак, бизде эми жаңы баягы Садыров, Садыр Жапаров, Нуркожоевич келип, мынакей эл кичине баягы өзгөрүп атат да, эмне себептен өзгөрүп атат айтып берейинби? Сенин иниң дагы, менин иним да айылда жашаган бир туугандарыбыз кандай көйгөйдү айтса, Садыр Жапаров азыр ошону айтып атат да элге. Түшүнүп атасыңбы? Ошол нерселерди элге айтып атат. Мисалы, канча бийликтер өздөрүнүн эмесин, мисалы, өздөрүнүн партиясын алдыга өткөрүп койчу. Мисалы, эмеде, парламентте. Өткөрүп койчу да. А бул айтты, менин партиям парламентке катышпайт. Себеби ошондой сөз болот. Эл тандагандарды партиялардын арасынан алабыз депутаттарды деп. Туура да, туура. Туура. Балетмейстер, педагог, котормочу дагы бул тизме толукталабы? Келечекте сизди ким катары көрөбүз? Саясаттан кеп калып балким саясаттан көрөбүз. Ооба, саясаттан да көрүп калышыңар мүмкүн. Мисалы, пландарыңыз кандай? Ооба. Мисалы, азыркы учурда мен драма жазгам. Эме деген драма жазгам, тиги Сага айткан сыр деген. Ал менин өмүрлүк жарым, актриса, дүйнөлүк классикалык спектакльдерде башкы каармандарды ойногон Зоя Токторбаевага арналат. Ал каза болуп калган. Ал өзү Москвадан бүткөн. Ошого арналган драма жазып бүттүм. Мен драматург болоюн деп атам эми. Анан эми ошону сахналаштырайын деп атам. Эми аны колдогондор бар. Ачыгын айтып коеюн, колдогон биздин анча-мынча баягы искусствону, маданиятты түшүнгөн адамдарым бар. Алардын ичинен ал пьесаны окуп бүтүп, мен өзүм аябай сыйлаган, азыр бир аз депутат болсо дагы маданиятка, спортко жана чет өлкөдө бүтүндөй жаштардын бардыгын окутуп аткан, мисалы, чет өлкөдө окуган балдарга жардамын тийгизген, спортсмендерге жардамын тийгизген, канчалаган жаштарды көтөрүп, алардын келечеги ооруган адамдарга же үйсүз жайсыз адамдарга ушунчалык колунан келишинче жардам берип жүргөн бизде Марлен Маматалиев деген бар, жаш жигит. Ал депутат болушу да мүмкүн да. Мен ойлойм, ушундай жаштар көбөйсө, калыс сүйлөгөн, ишин аткарган, элди сүйгөн, элге жакын, көйгөйлөрдү чече билген ушундай бир жаштарыбыз көп да бизде. Мына ушуларды биз элдин арасынан сууруп чыгарып алышыбыз керек. Эгерде мен кандай адам экенимди кыргыз элин билсе, алар түшүнөт мен кандай адамдарды мен мактай алам. Мисалы, мен Марлен Маматалиев менен жердеш эмесмин, мен өзүм чүйдөн болом, токмоктон. Мен ал кишинин кайдан экенин билбейм. Бирок канча жылдан бери кылып аткан эмгектерин, айрыкча могу жетим, жесир, колунан келбеген жаштарды чет өлкөдөн окутуп аткандарын окуп чыккам да. Бүт документалдык фильмдерин билем да. Ошолорду көрүп туруп, Кыргызда ушундай жигиттер көп болсо экен деп ичимен баягы абдан ыраазы болгом да. Мындай жигиттер аябай көп, урмат. Алардын баарын айтып отурсам болбойт. Же болбосо, мисалы, жыл сайын мен Ош шаарында, мен Түменге деле барам, Москвага деле барам, Алматыга деле барам да. Мисалы, Ошто, Ош шаарында жыл сайын ушу энелерди ойлогон, энелердин келечегин ойлогон, жана энелердин баягы жан дүйнөсүн элге алып чыгып, ушунчалык куттуктап, аларды баалаган Ош Прим каналынын эмеси бар, жетекчилери бар. Абайнур Большевиков, же болбосо Кундуз Бейшибаева дегендер. Ошолор жыл сайын энелерге арнап
сегизинчи мартка карата же жаңы жылга карата атайын чоң программадагы кече, анан аларга эң сонун баалуу белектерди алышып, ушундай аракет кылып, мындай орусча айтканда максималдуу иштешет да. Анан булардын дагы бир жакшы жагы эң профессионал, эң баягы элге жакын, анан элге ушунчалык көп жыл өзүнүн эмгегин арнаган чыныгы искусствонун адамдарын чакырышат. Мисалы Керим Тураповго окшогон, же болбосо Гүлнур Сатылгановага окшогон, Жайчүрек Иманалиевага окшогон, ушундай бир Динара Акулова чыгып, баягы эл деп патриот болуп, эмгекти сүйгөн, эл үчүн жанын, канын, ден соолугун бергендер менен иштешет да. Мына ушундай жаштарыбыз болсо көп болот эле да, мисалы. Абай Нурду айтып атпаймынбы, Большевиков? Өзүң менен тең жигит. Жок рахмат. Сиз мына көпчүлүк жаштарга караганда жашыраак экениңизди көрсөттүңүз. Мен сизден көп энергия сезип турам. Аны демек сиздин буюрса келечектеги пландарыңыз сөзсүз түрдө ишке ашат деген бир чоң үмүт, ишеничибиз бар. Бар болуңуз. Бизге кызыктуу маек коруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизде мейманда Чыңгыз Айтматов атындагы жана ошондой эле Алымбек Датка сыйлыктарынын ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана көптөгөн чыгармачыл кызматтардын ээси Турузбек Жумалиев агабыз болду. Кыскача сюжеттен кийин биз маегибизди улантабыз. Бишкекте чоң мода көргөзмөсү өтүп, ага 20 дизайнер катышышты. Биз бул көргөзмөнү сиз менен бирге көрөбүз. И мы увидим это шоу вместе с вами. Бардык көңүл подиумда. Дизайнер Арзубек Ванама өзүнүн коллекцияларынын мода көргөзмөсүн жана мода мектебинин студенттеринин эмгектерин тартуулады. Биз менин өзүмдүн мода кечем болуп аткан учуру 4-чү жолку мода кечеси, мындайча айтканда менин дом модам, андан кийин мен ученицаларым менен чогуу ушундай сонун кечени жыл сайын өткөрөбүз. Бул жолкусун биз өзгөчө кылып, кыргыз колоритинде кыргыз кыздарына акцент коюп, мына ушул жерде элге тартуулап жаткан учурубуз. Арзубек Ванама ата мекендик дизайнер. Анын өзгөчөлүгү укмуштуудай назик кийимдер. Анын көйнөктөрүндө кыздар жана аялдар чыныгы ханбийкейдей көрүнүшөт. Учурдагы шоудун темасы заманбап этника. Подиумда чыгыш сулуу кыздар коз кийим менен басышат. Табышмактуу перилер, талаа ханышалары, дизайнер сулууларга салттуу мотивдерди менен жаңы, кызыктуу багытта жаратканга аракет кылды.
Сүйүктүү көрөрмандар, мен бүгүн өзүмдүн кесиптештеримди чакырып алып, мындай үн коштогон досторумду чакырып алып эфир куруп аткандай болуп атам. Себеп дегенде, бүгүн биздин кесиптештерибиз өзүнүн кесибинин мыктылары келип отурат. Бүгүн звукорежиссер, жана ошондой эле диктор, саунд актер, жана ошондой эле мыкты музыкант Алымбек Турсунбаев мейманда. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Бүгүн алгачкы ирет туңгуч эфириңиз болуп атат. Ооба. Куттуктайбыз. Сүрүп атам бир аз, но Сүрдөмөй жок. Баарын ачык айрым, анан кенен чонон айтып бергиле. Эмне болуп, мына Кыргызча кинолор деген телеграмда группа бар. Жанагы ошол эле жанагы Джейсон Стэтхэм, азыркы учурда популярдуу Дуэйн Джонсондор кыргызча сүйлөй алабы? Ошону сүйлөтсөк болот дегенде көпчүлүктүн кыялын силер ишке ашырып калдыңар. эми кандай десем, бул үн режиссеруна кызыгып аткан кезде башталган, мындай микрофон менен сүйлөгөндү үйрөнүп, биринчи компьютер пайда болгон, ошондо которуп көрүп, болот экен деп мындай башталып кеткен да. Анан вузга тапшырып, негизи тыштап салгам. Кийин музыкальный группага кирдип, бир аз ойноп, анан кийин ошол эле моментте тааныштарым мисалы заказ берип калды да, окуп көрбөйсүңбү, мындай трейлер бар, ошого мындай үн коштоп бербейсиңби депчи. Анан ошондо биринчи акчамды алып, анан кийин үн менен акча тапса болот экен деп ошондой реклама окуп баштадым. Кийинчерээк ошол кино боюнча бизге заказ түшүп калды. Мисалы шум жазып бер, баягы актерлорду кайра жазып бер депчи. Анан ошондо биринчи чоң акчамды алып, анан ошондо үн режиссер болуп, экөөнү кошсо болот экен деп ошол бойдон жүрөм иштеп. Ошентип L Sounds негизделип калды, э? Да, ооба. Кино качан башталды? Кино меники эки тармак бар. Мисалы жергиликтүү эле кинолор, мисалы прокатка чыгып аткандар келет, перезапись деп. Аларды где-то ошо 14-15 жылдан баштап жасап келем. Мындай котормону өзүм үчүн эле которот элем, мындай досторубуз чогулуп эле өзүбүз үчүн реклама катарычы, ушундай кыла алабыз депчи. Анан эле чоң заказчик чыкты. Ошо 2 жыл болуп калды, ошо которуп атабыз. Анан Чоң заказчик болгондор ким? Тилекке каршы контракт боюнча айта албайм. Ал жер кайсы жерде сиздин кыргызчалашкан кинолор кайсы жерде чыгат? Өзүм жеке которгон кинолорум Telegram каналда. Ал ичинде билбейм, 10 чакты кино болуш керек. Ушу сериал, атактуу Леон деген кинолор ошол көрсөңүздөр болот. Кыргызча кинолор деп издейбиз Телеграмдан, турабы? Ооба, Калпактын сүрөтү бар, ошого жазылыңыздар. Барып ошоктон көчүрсө болот. Сиздер жасап аткан эмгек каякта чыгат? Кайсы телевидениеде же аны да айта албайсызбы? Аны өзүм да билбейм. Биздин жумуш аткарып берүү, которуп берүү, дубляж кылып, ошол звук деле беребиз да. Мисалы контент бизге закодированный жиберет. Биз изображениени только ошо проекттин ичинен көрө алабыз. Кинонун аталышы акырында келет, которуп берип коебуз, болду. Каяктан чыгат, кайсы каналдан чыгат, тилекке каршы азыр билбейм. Балким азыр чогултуп аткандыр. Бир кино тасманы кыргызчалаш үчүн, которуш үчүн канча убакыт керек? Орточо эсеп менен, себеп дегенде эми билебиз, ар кайсы киного ар кандай убакыт керек. Мисалы мен кээде ошо котормочуларга берем, оорураак кино болгондочу, мисалы сот процесс тууралуу болгондо, мисалы согуш тууралуу болгондо, терминдер көп болсо. Аларды ошол котормочуга берем. Алар бир кинону 3-4 күндө текст түрүндө которуп беришет. Студияда болсо аны актерго жараша, мисалы бир күндө 4 актерго чейин жаза алабыз да. Өзүм да котором, бирок ал жеңилирээк кинолорду мисалы бир күндө эле өзүм полный которуп коем. Бир күндө эле. Бир күн жетет турбайбы?
Анда кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Берибиздин баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы учурда курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Астория жана Гранвилл үйлөрүнөн сизди жашоочу болууга чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Тилекке каршы бул кинолорду Telegram каналдан эле көрөт экенбизде. Азыр өзүм деле билбейм, негизи Telegram каналды донат алыш үчүн 1 жылдай болуп калды окшойт. Создавать эткем, анан Которочу анан? Иә, Которочу? айтпай эле коеюн, канча түшкөнүн. Жок, канча түшкөнүн айтпай эле. Мындай которуулар болду. Колдоо жок экен негизи. Ошондуктан Telegramга деле азыр бир аз мындай интерес деле жок. Убакыт болсо албетте киргизсем, бирок качан билбейм өзүм. Бош болгондо. Ушундай. Себептен бир энтузиазм белгилүү бир убакка чейин да, себептен жашаш керек, үйлөндүңүз. Ошо жан багыш керек, ошондуктан невыгодно деп коет го бир аз. Ошо убакыт жөн эле кетип калат экен, мисалы. Бирок аябай интересно, кызыктуу. Эл көрсүн, ушундай сапатта, ушундай которсо болот. Мисалы, баягы эле бүт телеканалдарга намек депчи. Бирок колдоо бир аз жок экен. Мисалы, ошол эле Россияны алалы, 5-6 жыл мурун эле алар деле ошондой болчу. Эч ким колдобойт эле. Азыр болсо YouTube'да бир геймер стрим ачат дагы колдоп койгула деп бир отурганда эле $1000 чейин чаап кетет да, мисалы. Бизде элементарно моундай колдогула деп сурансаң деле эми билбейм. Азырынча пакка биздин эл көн эле экен, бир аз күтөлү анан. Ошо колдоо болуп баштагандан кийин ошо Telegramды сөзсүз улантам. Алымбек Турсунбаев бизде мейманда, урматтуу көрүүчүлөр. Звукорежиссер, үн режиссеру жана ошондой эле саунд актер. Саунд актер деген кесипти атайын окудуң беле же баарын убакыт үйрөттү. Кээде ошол сураныштар менен, мисалы, бир улуу кишини эптеп озвучка кылып берип койчу деп суранып калышат. Эптеп. Анан ошондо мындай подстраиваться этип, мисалычы. Кээде аябай весело окуп, ошентип атып эле өстүм. Анан мурдатан бери эле, мисалы, ошол маршруткада баратып. Радио реклама болуп калды, ошону угуп, ушундай экен деп, примерночу реклама окуган. Интонациясы башкача экен. Чын элеби? Албетте. Ошентип орус дикторларды кайталап атып, мисалы, баягы эле СТС, Первый канал ошол дикторларды көбүрөөк угуп атып, мисалы, ошентип эле өстүм. Анан ошо кино которуп атып, баягы англисче дорожкада оригинал звуктарын угуп эле, аябай мындай кыйкырган жеринен кыйкырып, мындай бир аз эркинирээк сүйлөп үйрөнүп, ошентип эле өсүп кеттим го дейм. Жогоруда айтпадыңызбы, мындай көп үн коштой турган дагы актерлор бар, аларды дагы биз жазабыз деп. Анан кийин биз ошол үн коштоо боюнча актерлор бар, бирок үн коштогон актерлорду мен көп деле биле бербейм да. Бизде ошондой үн коштогон актерлордун чеберчилигине кандай баа берет элеңиз? Ошол 2 жыл мурун ушул коммерческий проект келгенде эле биринчи проблема ушул болду мендечи. Кимди жазабыз? Ким? Кыргыз драмдагы актерлор, бирок алардын бир аз театрлаштырылып кетет го. Бир аз эмес жери бар да, анан мисалы текст берилди, мисалы европейский кинолор бар, бир аз сложныйраак тексттер бар да, то есть уяттыраак деп коелу, мисалы. Бирок аны деле укладка кылып, адаптация кылып берсең уялып кетет кейбирлер. Эми мындай болбойт да депчи, мисалы, өзүнүкүн бербей койгон күндөр болду. Бир аз түшүнбөстүктөр болду. Анан эмгек акысын мындай жогору талап кылышат, мисалы, мен келе албайм, кечирип кой, мисалычы. Мынча төлөй албайт экенсиң. Бизде бюджет деле бир аз азыраак.
Анан ошол тааныштарым менен сүйлөшүп, пробага чакырып, монтип сүйлөп көрбөйсүңбү? Көбүнчө ырчы досторум бардыгы, алар слуху бир аз башкача иштейт го. Мисалы, өзүм интонация берсем, алар точно кайталай алат да. Анан Ошентип атып эле баарыбыз бирге өстүк десек болот. азыр кимдерди как ошол эле командада, команда болбосо сиз көбүрөөк кызматын пайдаланып турган кайсы мындай үйрөнчүк, бирок ошол эле маалда мындай суроо талапка ээ болуп калган саунд актерлорду билесиздер? Азыр көп эле билсе керек, Өмүрбек Нурдинов деген актер бала, жигит. Ал кинодо да мыкты аткарат, студияга келгенде деле кандай десем, оперативный памяти аябай көп да. Мисалы, момундай текст 1-2 дубль менен эле ал менен иштөө жеңил да. Анара деген кызыбыз бар, ал деле ушу проекттин башында эле бирге өсүп, азыр тытып атат. Ошо калгандары кандай десем, келишет, эми уже көлөмгө жараша да. Мисалы, кинода канча персонаж көп болсо, мен өзүм бөлөм да, мисалы. Могул персонажга өзүм же Ома же дагы бирөө. Бир жумадан кийин буюрса кайра башталат дубляждар, ошондо уже жаңы состав келет атат. Көрөбүз. Өзүңөр мындай биринчиден кайсы тасманы оор болду эле? Көбүрөөк ресурсту талап кылды эле? Анан кийин экинчиси болсо кайсы тасма, биз могул тасманы биз кыргызчалаштырганбыз деп мындай сыймыктанган эмгегиңер бар? Азыр эле биринчи тасма Жубай деген тасма аябай сапаттуу чыкты. Өзүм котордум текстин, аябай 3 күндөй отуруп алып, словарьды ачып, 3-4 монитор коюп алып. Эң оору бул кайсыл өлкө экенин унутуп калдым. Vox Lux деген кино 2,5 сааттай го дейм, токтобой сүйлөйт актерлар. Болгону диалог көп болгон үчүн эле кыйын болгон турат. Диалог көп болгон үчүн ресурс көбүрөөк, убакыт көбүрөөк да. Мисалы, орустар которгондо, англисчеден которгондо алардын мындай порядогу окшошураак да, а биздики тескери го. Мисалы, аягынан биринчи башынан сүйлөп, анан мындай мисалы которуп атканда ошонусу проблема да. Узун текст болсо, биздики негизи орусчадан которбой, англисчеден которсоң туура болот да. Түзмө-түз. Мындай ортомчусу болсо чайналып каласың тескерисинче. Эми биз жумушту жеңилирээк кылыш үчүн англисче дорожка менен иштейбиз, бирок субтитр орусчада, англисчени мен аябай чала билем. Ошентип окуп анан макул, анда мындай болсо, ушундай болсун. Негизи мисалы үчүн ошол эле жанагы тексттери тапса болобу интернетте, мисалы үчүн англисче тексттерин толугу менен бир кинонун? Азыр эми интернетте бүт эле нерсе тапса болот да. Ошону эле Google котормочуга киргиздирип. Бирок азыр Google котормочу азыр эң мындай жогорку деңгээлде иштеп калды. Жакшы иштеп калды, сапат өзгөрдү. Аябай сүйүндүм мен да. Жакында эле көрүп алып, наконец-то котормочулардын акчасы чындыкта калат экен. Жок, бир аз туура эмес которот, бирок баягы эле тескерилештирип бергенде оңой да, уже бул жака тез кирет да, анан өзгөртүү оңой болуп калат. Себеп дегенде котормонун бул кантип которулат эле деп издебейсиң да. Мындай подсказкаларды берип турат, чык оңдоп койдуң. Баары жакшы. Бирок ал нерсе мисалы кинодо иштебейт экен. Укладка деген нерсе чыгат да. Укладка деген эмне? Бир аз ачыктап койсоң. Мисалы, официальный котормосунда мындай бир нерсе жөнүндө сүйлөп атат. Англисче 3 сөз дейли, а кыргызчасы 10 сөз болуп кетет. Которулат. Маанилүү сөз жок. Маанисин эле салып эле, мисалы, бир сцена кетип атса, таптакыр эле өзгөртүп, бирок маанисин калтырып, акырына келгенде кайра эле ордуна келтирип койсо болот да. Мисалы, биздин практикада бир европейский кино экен. Алар үчүн, мисалы, бир аз диний жактан более свободно, бирок ошол эле теманы бизден көрсөтсөк, туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн болчу да. Мисалы, эч кандай үстүнөн күлүү деген нерсе жок. Бир аз алар үчүн мындай күлкүрүү, мындай юмор катары экен да. Бирок мен ал кинону өзүм котордум атайын.
баягындай бурмалаштырбай аябай мындай жеңилдетип койдум да. Болсо кээинки нерселерди ошентип мындай адаптация кылыш керек. Адаптация кылуу үчүн Адаптация обязательный. жогорку чеберчиликти талап кылат. Редактор деген кесиптин ээлери тил карашы Кыргызстанда жок сыяктуу. Айла жок. Бул албетте Редакторлар бар, укладчик деген кесип мындай табылган жокмун. Ошондуктан өзүм анализ кылып көрүп иштесе болот экен. болот, ооба. Аракет кылса берекет дегендей. И дагы бир суроо. YouTube боюнча, YouTube'да өзүң айтып калдың. Азыр кичинекей балдар YouTube көрүшөт. Ооба. Анан кичинекей балдарга ылайыктуу кыргызча контент жок. Биздин ютуберлерибиз көбүрөөк батышты аудитория катары кабыл алат, себеп дегенде эгер батыш болбосо анда акча көп келбейт. Биз жаңы эле жогоруда биз сиздердин жанагы жасаган иштердин түрмөгүнөн көрдүк. Мультфильмдер дагы бар экен. Мындай ошол YouTube тармагында бир нерсе кылайын, эми үн коштоо жагында иштеп аткандан кийин ушул тармакта иштейин деген пландар барбы? Негизи себептен суроо талап аябай жогору экен да, мен байкашыма караганда. Мен деле мисалы YouTube мени канча 3-4 жылдан бери аябай кызыктырып атат. Башында эч кимибиз билбейбиз да авторский деген нерсеничи. Улам эле кинолорду киргизип койсоң эртеси күнү бан, страйк деген нерселер бар экен. Анан аны токтоттум. Кийинчерээк караоке киргизип баштадым. Биздин эле ырчылардын мисалы ырда жасабыз да. Ошол эле жазылган ырларды киргизип караоке кылып, анда деле кичине болбойт экен. Анан таштап салгам YouTube'да. Бир нерсе кылыш керек деп. Анан жакында эле бир ой келди. Мисалы научный темаларды кыргызча котордум. Пробный кылып көрдүм, ошол телеграм-каналда бар. Элге кандай кирет, кызыктуу болот бекен, мисалы жер токтоп калса эмне болот, дароо токтоп калса эмне болот деген темаларда. Мультик жагы болсо, ошол былтыр эле бир жаңы эрежелер чыкпадыбы YouTube'да. Ошол доход жагынан, киреше жагынан кыскартылат, анан ошол бир эрежелери бар да, ошол именно жаш балдар үчүн контент аябай жакшы эме катуу текшерилет деген эмелер. Ошондон кийин токтоп калгам, бирок ойлонуш керек. Мен бул суроо мен үчүн ачык десек болот. Эгер идеялар бирөө жардам берип сунуштаса, албетте кылсак болот. Монетизация болобу, болбойбу мааниси жок. Өнүгүү максатында да, жаш балдарга сабак берүү максатында. Себеби мага да ушундай сунуштарын берген инсандар көп болуп атат да. Мисалы үчүн биз балдарыбызга эмне көрсөтөбүз билбейбиз. Керемет көчтүн гана анча-мынча видеолору бар кыргызча. Болду, аны менен эми элдин баарында азыр биз кичинекей балдарга популярдуу болгон CD трактор же болбосо Baby Shark'ты көрүшөт YouTube'дан. Тили карашы кыргызча Baby Shark, айчыкты карачы дегендер жокко эсе. Жокко эсе эмес эле жок. Анан албетте суроо талап болгондуктан, анан айрыкча биздин мекендештерибиз дагы суранды да. Мен мисалы үчүн Японияда жашайм, же Кореяда жашайм, же ошол эле Америкада жашайм, бирок баламдын тили кыргызча чыкпай атат. Анан өзүнүн мекени менен байланыш болуш үчүн биз YouTube'ду казып тапсак дагы бир иштерсе ылайыктуу, эгер тапсак дагы мындай сапаты жагынан аябай эптемей бир видеолорду табабыз, бирок жакшы видеолор чыкса болот эле деген үмүттөрүн артып атат. Сиздер ушул тармакта дагы иш алып барасыздар деген бир ойду, мындай бир үрөөндү сепким келди да. Себеп дегенде бул чындап келгенде мындай коомубузга бир маанилүү чоң бир миссияны алып бара турган бир иш болуш керек. Дагы кандай пландар бар? Пландар. Бир планды биз коштук окшойт деп коеюнбу? Пландар азыр ошол бүт гос аудио архивтердин баарын оцифровка кылып, жаңы заманбап программалар менен реставрация кылып, санарип түрүндө тапшыруу. Архивдеги бүт ленталар, кассеталар, аудио жак. Ошолорду оцифровка кылуу.
ошондой заказ түштү силерге? Өзүбүз инициатива көтөрдүк. Болот же болбойт. Бул аябай чоң жумуш да, Негизи бирок ал техниканын жумушу да, силер эми өзгөчө эле мындай көзөмөлдөп туруш керек. Анан угуш керек. Начарыраак эски жаздыруулар болсо алардын сапатын көтөрүп, жакшы сапаттагыларды иреттеп эле. Эми кандай деп коет эле бир сөз. Категориялап полный ошол бүт тректерди мисалычы. Иреттеп эле кайра берүү да. Саунд актерлор бир аз жаңырды деп атасыңар. Аларды каяктан таап, каяктан чогултуп атасыңар? Мисалы үчүн биз балким бизди көрүп аткан ошол саунд актерлукка кызыккан инсандар болсо эмне кылыш керек деп сунуш берет элеңер? Биринчи суроого жооп. Негизи ошол Instagram баракчаман өздөрү жазып калышты. Сиздерге келсем үйрөтөсүздөрбү, окутасыздарбы депчи, мисалы. Анан келишти, уктум, анан өзүм сунуштап көрдүм. Биз ушундай да иштейбиз, которобуз, дубляж кылабыз. Келгенден кийин дароо ошол тонрумга киргизип эле көрөлү, кинону коюп эле ушундай деп көрсөңүз, ушинтип көрсөңүз жакшы аябай. Экинчи суроого жооп эмне десем, уялбаш керек экен микрофон жанынан. Мисалы, кыйкырып атабы? Кыйкырыш керек. Сөгүнүп атабы? Сөгүнүш керек. Эме да, тажрыйба керек экен микрофон менен иштеген. Саунд актер негизи ошону да билиш керек да. Мисалы, кээ биркилер эле могу жерге микрофон алып келет дагы сүйлөй берет. Кинодо мындай естественный звук деген нерсе бар да. Микрофон алысыраак, шыбырап сүйлөгөндө жакыныраак келип, өзү да бир аз контроль кылып туруш керек да. Ийкемдүү болуш керек да. Эң анан не десем, ошо үнү менен аябай диапазонун алмаштырганды билиш керек. Мисалы ошондой. Ошол үнү менен же аябай ушинтип сүйлөп дем алганды билиш керек. Кинодо ошол дем алуулар аябай оор. Мисалы бир персонаж мисалы аюудан качып баратат, кино боюнча 1,5 минутта чуркады дейли. Ошону жаздыргыча эле 10 мүнөттөй кетет, актер уже чарчайт. Башы майланды, кое тургула. Ошо дыхание кыйкыргандарды жазуу аябай не депсем, аябай оор да, могу тамакач актерлор. Ошондой кино болсо, мисалы, биз акырында жаздырганга аракет кылабыз, башында жөнөкөй фразаларды, диалогторду, ошо калтырылып кеткен жерлерди атайын боеп коебуз, унутпаш үчүн. Ошо акыркы дубльдар калганда башынан кайра кыйкыргандарды полный жазып, ошондо актер да довольный кетет, биз да довольный калабыз деп. Бир кинону бир күндө сиз өзүңүз жазып берет экенсиздер, эгерде котормосун. Кээде мындай, мисалы, азыр аябай жеңил жолун таптык. Мисалы, ошол эле 5-6 дорожка, мисалы, сериал деп коелу, 10 серия. 4 актер, закадровый деп коет, жөнөкөй эле үстүнөн сүйлөмөй да. 4 дорожка жарап туруп эле, ар бир персонажга өзүм сүйлөп чыгам. Которупчу. Анан кийин актерлор 10 сериянын өзүм бүткөндөн кийин биринчи актерди чакырам. Ал 4 саат, 5 саатта мен эле кайталып коет. Плюс персонажды көрөт дагы өзүнүкүн кошот. Программада каяктан сүйлөгөндөрүм көрүнүп турат, издемеи жок. Ошентип эле 4 күндө канча ошо 4 актер 4 күндө эле келип 10 сериядан бүтүрүп кетет. Анан бир күндө ошол 10 серияны сведение деген нерсе бар, ошо менен иреттеп заказчикке. Ошондо канча күн кетти? 1 жума кетти. Мисалы 1 сааттык серия деп коелу, 10 серия болсо бир күндө 2 сериядан бүтүрө алам. 5 күн. 5 күндө уже котормосу менин персонажым да бүтүп атат уже. 3 актер калып атат. 3 күн.
нары бери бир жума 10 күнгө кыскасы жетпей. ары сырдуу, ары кызыктуу жана ошондой эле бир өзгөчө дүйнө болгон үн коштоо жаатында жакшы маалыматтарды берип өттүңүздөр. Дагы да болсо ошол кинолорду кыргызчалап болобу, кыскасы биздин көрөрмандарга, угармандарга жакшы контенттерди чыгара бериңиздер. Аракет кылабыз. Биздин мейманда звукорежиссер, саунд актер Алымбек Турсунбаев болду. Ал эми азыр болсо сиздерге маанилүү бир сюжет тартуулагыбыз келип турат. Акылдуу, коопсуз жана жашыл шаар бүгүн Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы өзүнүн 5-чи кезексиз съездинде Бишкек шаарынын өнүктүрүү боюнча өзүнүн көз караштарын талкуулады. Ал жерде ишкерлер, активисттер, саясатчылар жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлер Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясынын 100дөн ашык делегаттары менен коноктору Асанбай борборуна чогулушту. Партия Бишкек шаардык кеңешине боло турган шайлоонун фонунда активдешип жатканы белгилүү, бирок НДПКга кимдер кошулуп жатканы азырынча белгисиз. Асанбай Бишкектеги эң заманбап маданий борбор. Мында сүрөт көргөзмө, концерттер өтөт. Бүгүн болсо партиялык съезд өтүп, жашоого ыңгайлуу Бишкек кандай болушу керектигин талкуулашууда. Бишкекке көбүрөөк бюджет калтырышыбыз керек, себептен Бишкек бул жөн эле борбор эмес, жөн эле биздин негизги шаарыбыз эмес. Бул Кыргызстандын керек болсо локомотивы, экономика локомотивы, саясий, социалдык багытындагы локомотивы. Эгерде Бишкек ыңгайлуу болуп, Бишкек күчтүү болуп алдыга кете турган болсо, Бишкек өлкөнү тартып кете турган шаар да. Милиция шаар тургундары менен конокторуна күч колдонбостон кызмат көрсөтөт. Инновация жана технологиялар адамдардын турмушун жеңилдетип, убактысын үнөмдөйт. Бул электрондук төлөмдөрдөн тарта медициналык кызматтарды автоматташтыруу. Тоскоолдуксуз жана кара түтүнсүз шаар. Бишкектин аймагынын жарымы жашыл зоналар. Бул шаардыктар күткөн нерсе. Алардын арасында мен дагы бармын. Мен коопсуз, ыңгайлуу чөйрөдө жашагым келет. Бишкектеги ондогон жаңы конушта 20 жылда борбор калаанын толук кандуу бөлүгү боло алган жок. Боз топурак жолдор, ушул кезге чейин суу түтүктөрү жок үйлөр. Анан калса жаңы конуш тургуну майда барат ишин бүтүрүү үчүн дагы шаардын борборуна келүүгө аргасыз. Бишкектин калкынын 5тен бири 90-жылдардагы жылдардагы шартта жашайт. Мы будем продвигать жаңы конуштарга газ тартуу демилгесин көтөрөбүз. Ошондой эле жаңы конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча тактап айтканда жол салуу, жарыктандыруу боюнча сунуштарыбыз бар. Акылдуу жарыктандыруу аркылуу биз электр энергиясына кеткен чыгымдарды үнөмдөй алабыз. Азыр жаңы конуштарга барсаң көзгө сайса көрүнгүс караңгылык. Караңгы болгон жерде кылмыштуулук күч алат жана бул жашоочулар үчүн ыңгайсыз. Шаар кеңейүүдө жана мындан дагы тездик менен чоңоет. Бул глобалдуу тренд. Андыктан азыр Бишкек акылдуу жана иштиктүү башкарууга болуп көрбөгөндөй муктаж. Тизмесинде мындай аябай мыкты менеджерлерден 3-5-өн көрдүм. Алардын салымы буга чейинки учурда эле чоң болгон. Ошондуктан мен үмүттөнөм. Мүмкүн бул партия мисалы чынында эле кандайдыр бир саясий таасир этсе саясатка, биз Бишкекте жашаган жарандар мэрди түз шайлайбыз. Бул мен үчүн аябай маанилүү нерсе. Бийлик элдин мүдөөсүн кулак салганда гана шаар өнүгөт. Шаардыктар шаардын курулушуна өздөрү жигердүү катышуусу керек. Бул болсо шаар мэрин түз шайлоо аркылуу гана мүмкүн болот. Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы дал ушул демилгени жылдырууну көздөөдө. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бизге дайым радио алып баруучулар же болбосо популярдуу Голливуд тасмаларын көрүп атканда булардын үнүн ким коштойт болду экен деп кызыгабыз. Бүгүн ошол үн коштогон дубляж актерлору, саунд актриса азыр бизде мейманда. Бишкек Big Band джаз оркестринин жана ошондой эле Cool Band группасынын солисти Анара Жыргалбекова. Кош келипсиз. Абдан кубанычтабыз. Мына жогоруда Алымбек дагы, сиз дагы таптакыр эле башка эле кесиптин ээси болуп эле. Анан ушундай үн коштоо жагына кызыгып, анан ушул менен алек болуп калыптырсыздар. Бул нерсе сиздерге эмне алып келет?
өтө көп кыйналып келбейт? Негизинде мен өзүмдү караганда бул өзүмө аябай кызыктуу нерсе болчу. Кичинекей кезимден эле мультфильмдерди көрүп, кинолорду көрүп, мисалы үндөрүн турап же ушинтип үйдөгүлөрдү күлдүрүп калчу элем да. Анан кийин ойлондум, алым экөөбүз дос болуп жүрүп эле, сен ырдайсың да, сеники талантың бар. Ушул нерсеге сен дагы көңүл буруп көрбөйсүңбү дегенден мен дагы барып, попробовала. И у меня получилось. Анан ошонтип эле кетип калды. Мага өзүмө кызыктуу болду негизинде. Бул мен акча жагын карабай, мисалы канча табам деп өзүмө кызыктуу. Биринчи, в первую очередь. Вот. Эң негизинде эле мага кызыкканым эле болбосо. Макул, ошончо эми гонорар тууралуу кеп кылып калдык. Алгачкы гонорарыңыз качан болду эле, эмне үчүн болду эле, анан канча болду эле? Эсиңизде барбы? Андай нерсе эсте калат болуш керек. Бул анда деген 5-6 жыл мурун эле мындай саунд актриса болом деп деле ойлогон эмесмин. Мен деле просто баягы сенин как сказать, жөндөмүң баягы четко сүйлөгөнүң, дикцияң жакшы деп бир заказ кылышты эле да. Ошону мен жөн эле көрүп көрөйүнчү деп закадровый окуп бергем, реклама кылып. 2000 ушундай алган болушум керек. Мен даже ага деле көңүлүм бурган деле эмесмин. Анан кийин ыраазы кылып эле баягы рахмат деп эле беришкенден анан мен деле көп нерсеге можно этим зарабатывать, что ли деп мага баягы жаңы нерсе болуп атат да. Анан ошентип биринчи баштаганым ошол болчу. Чындыгында эсимде жок. Мен окудум эле бир ресторан жөнүндө бир реклама болчу. Мындай коммерциялык реклама, реклама. Да, ошондой, ошондон башталган. Прям кино боюнча айтпай коеюнчу деп. Ошол. Кичинекейиңизден кызыктыңыз. Анан бул кыялыңызды унутуп коймок болушуңуз керек, эгерде Алымбек болбогондо. Же болбосо кайсы бир учурда бар балким үн коштоп калмак белеңер. Ким себепчи болду? Же чындыгын айтканда, сиз айткан туура болду. Унутуп деле коймокмун, мисалы. Анткени мен көбүнчө музыкалдуу жакта, ырчылык жакка көп маани берген үчүн чын эле унутуп деле коймок болушум керек. Же өзүмө баягы ишенимим жок болуп, болбой калабы бул иш дегендей. Самоуверенности не было дегендей. Вот. Алым, у тебя получается хорошо, давай. Деп баягы түрткү берип, мотор деп коет го. Ошондой болгон үчүн я тоже попробовала. Анан башында негизинде эле кыйын болду. Элементарный баягы алым айтып кеткенде микрофон менен иштеш, анткени баягы ырдап жүргөндө башкача ырмайсың да. Баягы жандуу үн менен ырдап жүргөндө. Студиядан уже озвучкадан болсо уже алым айткандай башкача. Он тоже бир жарым жылдай жакшынакай үйрөттү. Мындай кыласың деп болгон кыйынчылыктардан өзүм деле мындай бат эле үйрөнүп кеттим да. Өтө оор деп деле айтпайм, бирок были некоторые трудности, но бат эле үйрөнүп кеттим. Өтө деле кыйын болгон жок деп айтпайм да. Ошол кээ бир жерлерин эле вот то, что надо знать, ошол биле турчу нерселерди үйрөтүп кетти да. Анан кийин эле өзүм кызыгып эле кино болуп атканда, фильм болуп атканда көрүп деле ага убакыт деле коротпойбуз да. Мисалы башында мындай болот деп айтып берет, анткени ар бир актер, актриса өзүбүздүн убактыбыз менен иштейбиз. Мисалы сеники мынчанчы күн, мынча саатта мынча бүтүшүң керек. Эми жетишинче анчалык работа болуп кетпей. Вот. Ошол убакытта мындай вкратце түшүндүрүп берет кыскача, мондай, могул жеринен кыйкырган жерлер бар. Бул кинолордо мындай жери бар, күлүшүң керек, ыйлашың керек, даярдан деп коет. Анан ошол жерлерин көрүп туруп даярданасың. Анан болушунча алым өзү айткандай которуп берет. Кээдир закадровый болуп калганда окуйбуз тексттерди мисалы. Ошол. Кандай десем, мындай даярданыш керек, настрой болуш керек, үнгө кам көрүш керек дегендей.
Сиздер үнүңөр аркылуу акча таап атасыздар да. Билип билбей ошого мындай кокусунан келип калдыңар, бирок кокустуктар кокусунан эмес дейт го. Кам көрүү болобу? Көнүгүүлөрдү жасайсыңарбы? Көнүгүүлөрдү мен көп деле жазабайт экен. Мисалы ырдап атканда деле распевка деп коет го. Мен негедир аны жазабайм да. Келип эле автоматом өзүмө таң калам, мындай кылыш керек эле деп коем дагы, анан думаю, хотя это кыла турчу эле нерсе да, мисалы элементарный дикцияды кичине баягы чулдурабаш үчүн бир упражненияларды жасаш керек. Бир-эки жолу кайталап коем да, анан уже баягы ишке кирип кетем да. Сразу эле жасаш керек, мынтип керек, тигинтип керек деп эле ырдап атканда деле ошол мисалы келип өтө ага деле маани бербептирмин мен. Анда азыр сиз үйүн коштогон видео тасмалардан кыскача бир түндүк тартуулайбыз көрөрмандарга. Эмне жөнүндө сөз болуп атат, дагы көбүрөөк элестеткенде болсун. Сенин оюнча алар асманда жашайбы? Же булуттардабы? Бұл күлбөчү Сэнди. Сени тарынкым келген жок, Рибит. Биз шаршемби ачылабыз. Кечинде аны сатышат. Болду, кеттикпи? Буга 1 сааттан бери тиктеп отурасыз. Башка каналга отурбайсызбы? Бул сүрөт бир кызыктуу тынчтыкты таратат. Бирок ичинде таш боорлук бар. Ал абдан таасирлүү. Ушул нерсе таасирлүүбү? Бул канча турат? Менимче 30 000. Кааласаңыз текшерип келейин. Чын эле текшерип коюңуз. Менимче кичине кымбатыраак. Анан? Мына менде ванна бар. Карасаң. Ооба, бул абдан ийгиликтүү нерсе. Албетте. Анан эмне? Анан биз жуунсак болот. Биз экөөбүз тең батабыз. Бул жерде ар кандай көбүктөр бар. Баарыбыз эле биз үйрөнчүкпүз, бирок чындап келгенде мындай ишендиң ишенбедиң го, мен көбүрөөк актерлоргочу. Бул жерден албетте мындай ишене тургандай деңгээлде экен. Мен абдан мындай сыймыктанып атам. Азаматсыз. Мисалы үчүн ошол эми бул үн коштоо эмес, көбүрөөк ыр чөйрөсү тууралуу да кеп кылалы. Мисалы үчүн сиз Cool Band былтыр пандемия учурунда пайда болду окшойт бул группа. Үйдөн отуруп эле баштадык да. Джаз группасында дагы солист болуп иштейсиз. Бишкек Big Band. Эмнеге джаз? Кантип келип калдыңар бул тармакка? Джазга же Big Bandке дебизби? Же бардыгына? Сөз башынан болсун. Big Bandтан баштайсыз, себептен Big Bandтын тарыхы 3 жыл, Cool Band эми былтыр эле пайда болду. Да. Так, Big Bandке мен баягы эле тааныш музыканттар аркылуу эле келип калгам. Аларга вот ырчы издеп жатыштыр, солистка. Андан кийин бар көрбөйсүңбү, ушундай керек болот эле деп баягы чакырып калганынан барып эле таанышып эле репетициясына кирип барып эле мону билесиңби, тигини билесиңби деп эле ырдап ошентип эле мындай аларга да жагыш керек болду. Анткени Big Bandте 15тен ашык киши бар. Саксофон, тромбоны, трубачи, все. Чоң коллектив бул. Ошентип алар менен иштешип кеткем. Джазга мен кантип келгеним, негизинде джаз жанрына кичинекей кезимде көп окучумун. Ким ырдап атканды деле билбей, бирок мага аябай жакчы да. Менин атам өзү музыкант болгондуктан, ошо джазды угуп, ушул менен өссөм, өзүңө дагы келечегиңе бул аябай пайдалуу нерсе. Багы джазда бир эч кандай чектелүү нерсе жок дегендей, жалаң импровизация дегендей. Джаз менен өссөң, өзүң эле жакшы болот. Көп ырчыларды ук деп ошентип кеңеш берчү эле. Анан ошондон баштап эле жана биринчи айтып кеткендей эле билчү эмесмин, ким ырдап атат, баягы кээ бир фанаттар болот го, моуну жакшы көрөм, мындай кылам. Ошондон калганбы, мисалы бирөөнө мындай байланбайсыз. Байланып неме кылбайм да, багы. Көмүр тутуп.
ырдын өзүнө эле, вот джаздын өзүнө эле. Коос музыка болсо сөзсүз түрдө угасыз. Баарын угам мен, баарына мындай мисалы только джаз, только рок мисалы тиги бу деп эле неме кылбайм, мындай баардыгына бирдей, бирок көбүнчө. Бирок джаздын аудиториясы айрыкча бизде бир аз азыраак болуш керек. Ошон үчүн сиздерде жумуш барбы? Айрыкча азыр жумушуңуздар барбы? Концерттер болуп атабы? Каякта Big Band менен болбосо дагы мен азыр көптөгөн дагы башка көптөгөн деп эле коеюнчу, бир 4-5 команда менен чогуу иштешем. Көп жыл Казакстанда иштеп келдим. Вот мындай айтканда бар жумуш жакшы эле. Жазды сүйгөндөр дагы азыр көбөйүп баштады. Кичинекей бир ресторандарда, жакшынакай жерлерде, мисалы концерттерге кичинекей башына бир-эки ырдап кеткиле деп деле мисалы чакырышат жакшы эле. Жазды баалагандар деле көп деп айтсам болот. Мындай өтө аз эмес, бирок мындай көп, кандай десем, любителей много. Баягы эле биздикинде попурлары көп. Күйөрмандар болсо аябай лаялдуу дагы болуш керек, мындай сүйүп уккандар кадимкидей дем берет да. Эми кайра үйүн коштоо тууралуу кеп кыла турган болсок, канча болду үйүн коштоп атканыңызга? 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл. Пандемия учурунда дагы иштеген турбайсыздарбы демек? Пандемия учурунда кээ бирде, пандемия учурунда көп эмес, бирок бар иштедиңиздер. Бир аз эле да, особо не помню, бирок в основном кул бенд менен эле кавер жазып эле баштадык биз, ошентип кул бенд менен башталып кетти. Үйүн боюнча, кино боюнча желательно студийный запись керек да. Студиядан иштеген оңураак. Анткени алым дагы жардам берип айтып турат да, мисалы кинону биз көргөн эмеспиз, мисалы кыскача айтып берген үчүн, дагы срок бар болгон үчүн, мындай кылыш керек деп айткан үчүн мындай баттыраак иштеп кетебиз да. Прям кинону жакшы бир образына кирип баарын озвучка кылып чыкчакты, ал негизинен эле убакыт да. Мисалы көрүп чыгып, могул жер мындай турбай ыйлаш керек экен деп алым айтып кеткендей эле 1 минутта кыйкырасың же 1 минутта ыйлайсың, анан дем аласың дегендер мындай кичине кыйыныраак болот. Сиз ушул боюнча атайын маалымат алуу үчүн литература окуп, же болбосо квалификациямды жогорулатайын деп курстарга барайын деген пландар барбы? Үйүн коштоо сиздин жашооңузда мындай олуттуу орунду ээлей баштадыбы, же болбосо бул көбүрөөк мындай хобби, сиз ушундай эле деңгээлде каалайын деген пландарыңыз? Кыскасы бул боюнча сиздин пландарыңыз кандай? Пландарым Бул тармакты өнүктүргөнгө аракет кыласызбы, салымыңызды кошосузбу, өзүңүздү ушул тармакта дагы өстүрөсүзбү? Буюрса деп отурам, негизинде эле кыялдарым бар бул боюнча. Азыр мисалы чындыгында айтканда башымда такыр башка мындай чоң нерселер турат, пландар. Бул нерсени жолго алып кеткенге аракет кыласыз. Жолго алып кеткенге дагы мен көп салым кылсам деп кыялданып, биринчи баягы пландарды түзгөндөн ордуна биринчи кыял болуш керек го, аябай мынчалык мындай болушум керек деп. Бирок негизинде бул деле жашоомдун бир аябай маанилүү нерсеси болуп калды 1,5 жылдан бери. Эмнеге антип сурап атам, себеп дегенде сиз 5 жыл мурун дедиңизби? 5 жыл мурун алгачкы гонорарды алдым. Бирок ошол эле маалда сиз мындай коммерциялык роликтерге үн көп деле коштобой элесиз да, туурабы? Демек бул коммерциялык роликтерге мына жарым жылдан бери алым үйрөтүп атып, мындай деп уже баштадым. Ортодо чоң пауза болуп калыптыр да, эми айтып атпайм, көп алаксып кеткен башка нерселерге ыр жактан. Демек азыр дагы көбүрөөк көңүл бурасыз да экен. Азыр уже, да, азыр болсо көңүл бурганга. Демек, эми сизден дагы кеңеш болсун. Эми балким үн коштойм, үн менен иштейм, үн аркылуу акча тапсам болуп турбайбы деген балким ушундай ойго келген, бизди көрүп атып отурган көрөрманыбыз болсо, ал кишиге андай балким жаштарга сиздин кеңеш болсун. Кеңешим эң биринчи так сүйлөгөндү, мисалы кино кандайдыр бир
задача деп коебу, ошондой болсо ошого мындай целенаправленно надо относиться к этому. Кечирип коюңуздар, кичине орусча сүйлөп кетип атам. Экинчиден уялбаш керек. Баягы өзүнүн таланты ичинде болсо же ойлонуп жүрсө, ошону максимально вот надо стараться, чтобы это все выходило из него. Кыялданып турган нерселердин баарын уже орундатыш керек деп мындай. Анан кийин үчүнчүсү эмне деп айтсам? Желание должно быть. Вот көңүл эң биринчиден экен да. Көңүл болмоюнча эчтеке жөн эле ушундай кылсам, ушундай болсо деп отура бербей, көңүлүң барбы? Ордуңан тур дагы барып жасап көр. Болбосо болду, болбосо жок. Ошол эң башкы нерселер. Аракет кылып көрүш керек эң башынан. Аракет кылбаса берекет жок дегендей. Мен мисалы үчүн ошол эле үн коштоп атканда кээ бир интонациялар чыкпай баратканда ушул актерлык чеберчилик боюнча бир курстарга барып койсом болмок эле, ушул бир аз дагы көбүрөөк мындай разноплановый, көп түрдүү, диапазон кеңири болсо болот эле деп мындай бир капа болгон учурларым болот да, өзүм капа болгон учурлар. Сиз бул жагында эми сиз көбүрөөк тажрыйбаңыз бар экен, мындай себеби дегенде вокал бул аябай чоң жардам берет да. Сизде кандай ушундай ойлоруңуз болобу? Кайсы жерде артыкчылыктарыңыз бар, кайсы жерде балким бир аз жетишпестиктер бар деп ойлойсуз? Өзүңүздү, жумушуңузду кандай баалайсыз? Мен өзүмдү негизинде өтө укмуштуудай бир саунд актрисамын деп эсептебейм. Бул өтө деле жеңил деле нерсе эмес. Мисалы, алым айткандай, китептерди окуп коюп, мондай, мисалы, эртең кыргызча мондайларды сүйлөш керек, закадровыйлар аябай көп сөздөрүң, тил дагы кичине жатып калсын деп. Анткени эми свободно жүргөн үчүн орусча, кыргызча аралаштырып көнүп жүрө бересиң обычной жизни, да, скажем. Мисалы, азыр деле Аралашып кете берет. Ооба, аралашып кете берет автоматом. Себеби эми информация, маалыматтын баардыгын, ооба, ойлогон нерсеңдин баарын айтып жүрө бересиң да. Элмен сүйлөшөсүң дегендей. Кемчиликтерим деле бар. Ал жерден, мисалы, алым деле урушуп турат. Мисалы, могул жериң момундай кылбайсыңбы, тигиндейди, монтуп айт депчи. Бирок өтө деле ошону окусамбы, барсамбы деп деле ойлонбойт экенмин. Анткени негизинен мен мультфильмдерди көп жакшы көрөм да. Озвучка кылганды. Потом анткени аякта жеңилирээк, мындай интересно и на позитиве деп коет го баары. Единственное, мен багы өзүмдүн алган персонаждарым кичинекей балдардан баштап бир 30-35 жаштагы аялдар, кыздар, ошолорду көбүнчө озвучка кылам да, үн кошом дейинчи кинолордо. Өтө деле анысын ойлонбоптурмун чын айтканда. Вот единственное, что алым, мисалы, айтып турат да, звукорежиссер болгон үчүн баарын билет, көп нерсени андан үйрөндүм. Могул жерин мындай кыл, тигиндей кыл, ошол алымдын эле кеңештери менен артынан жүрөм деп айтсам болот да. Кээ бир жерлерден кыйынчылыктар, чындыгын айтканда, же чарчап келгенде, же бир адам болгондон кийин ой башка жерде болгон үчүн не сконцентрировалась работу деп келем да, анан кийин ошол моменттерде эле и мне надо было выспаться, мне надо было там другие дела на второй план сделать и прийти сделать эту работу деп. Ошондой маалдарым болбосо эле, так башка нерсени деле айта албайм. Эми көпчүлүк айтып атпайбы, мына бүгүн биринчи коногубуз дагы Турузбек Жумалиев агабыз да айткандай, өзүбүздү өзүбүз жеңишибиз керек, өзүбүз өнүктүрүү боюнча аракетибиз эч качан үзүлбөш керек деп атпайбы. Бул жаатында сиздин үй бүлөңүз дагы, мисалы үчүн, атаңыз музыкант экен, апаңыз, атаңыз үйдөгү атмосферадагы бир чоң жардамчы болот болуш керек, себептен сизге уруксат берип, мүмкүнчүлүк берип, жайыңызга коюп дегендей. Кайсы артыкчылык дебедимби? Кайсы жерин баалайсыздар үйдөгүлөрдүн? Ким сизге көбүрөөк колдоо көрсөтөт?
негизинде эле бул Сиздин чыгармачылыгыңызды балким буга чыгармачылык боюнча көрөт. эң башынан баягы талантымды көрүп, ырдап жүргөндөрүмдү көрүп, бул атам аябай көп түрткү берди. Өзү музыкант болгон үчүн кызым сен ырдашың керек. Баягы менин жолумду дагы алып кетишиң керек деп жок дегенде сендимчи. Эжем байкелерим деле баарыбыз үйдөн концерт коюп эле жүрө берчүбүз. Баягы таштектерди алып келип барабан ойноп эле, швабраларды алып келип гитара кылып эле мен ортого туруп алып ырдап ошондой кичинекей кезиштен эле башталчу. Бирок бир туугандарым ар кимисе баягы өзүнүн кесиби менен кетти. Эжем мугалим болуп кетти. Андан кийинки эжем фармацевт. Байкем сүрөт боюнча кетти. Сиз кичүүсү? Мен эң кичүүсүмүн. Анан баягы ошонун баары чогулуп менде калып калган окшойт. Ошондуктан атам көбүнчө башында түрткү берди. Апам болсо делай то, что тебе нравится. Аябай алар билишет, мен аябай свободолюбивый ребенок в семье. Жайына коюш керек. Деп ошо үй бүлө эң биринчи кезекте эң мыкты күйөрман болуп берет го, айрыкча апалар ар бир чыккан ырды угуп, ар бир мисалы үчүн бүгүнкү передачаны сөзсүз түрдө барып интернеттен да болсо казып көрүп, момундай көйнөк кийиптирсиң, момундай сөз сүйлөптүрсүң деген мындай сиздин үй бүлөңүздөгү сиздин күйөрманыңыз барбы? Ал ким болсо? Мен эжекем, экинчи Диляра эжекем карап турат. Бүгүн контройсор качан жазасыңар? Качан ырдайсың, үтпейсиң, тигинтпейсиң деп жакын көбүнчө ошо эжекем менен көп мисалы кеңешип турам. Атам болсо урушуп турат. Могул жериң мындай болуп калыптыр. Бул жериң мындай болуп калыптыр. Мындай туура ырдажы, мындай кыл деп ал деле жакшы болсун деп. Достор, ошол эле жакындар мындай сиз бөлүшөсүзбү ошол үйүн коштогон кино тасмалар менен? Алар өзүнүн оюн айтып, байкап мындай фидбек алып турасыздарбы? Так, кандай кабылдап атыптыр? Бир аз байкап же негизинде эле кандай десем, көп бөлүшпөй, көп деле бөлүшпөйт экенбиз. Мен деңгээлим жете элек деп мындай жашынып мындай жашынып жасайсыздар. Жашынып деле деп айткандан бүгүн бияка келбедиңизби дегеним? Жашынган деле андай нерсем жок. Андай нерселерди мисалы алым экөөбүз эле мындай көбүнчө мен алым менен эле ошол баягы үн коштоо боюнча, кинолор боюнча көп нерсени экөөбүз дос болгондуктан баягы жумуштан чыгып алып чыгып жүрүү кичине мени сергитип сүйлөшүп эле могул жерде мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп эле көбүнчө вот тесная связь именно с алымом. Башка досторума бөлүшкөндөн деле билбейм, баардыгы деле биле бербейт. Мисалы мен актриса бүгүндөн баштап билиши мүмкүн. Эфирди көрүп алып. Сен мындай турбайсыңбы көрсөң? Айтпай жүргөн турбайсыңбы? Уруша тургандар көп болот окшойт деп мен да сиз байкап атам да. Анткени чындыгында эле эмнеге афиша кылбайсыз? Эмнеге сиз жасаган жумуштарыңыз менен бөлүшпөйсүз деп бир сыйра мен дагы мындай сын катары, анан суроо катары. Сизде айтканыңыз туура, баягы өзүмдү ага жете элек мен мындай кылышым керек дагы, надо еще улучшаться деп мындай көп нерсени чыгарбай коем да. Көп мисалы тескерисинче прогрессти адамдар сезиш керек, көрүш керек деп ойлойсузбу? Мисалы үчүн мурунна башында мындай экен, 5-чи киносунда профессионал болуп калыпты. Вот не надо перебороть вот это все. Токтотушум керек болуп атат да, өзүмдү дагы мындай чыгарып бердим эмне болуп эткени депчи. Улам эле жок могул жери мындай эмеличи билбей эле койсун деп көбүнчө ошондой өзүмдүн минус деп коет го өзүмдүн. Албетте кандайдыр бир деңгээлде бир барьер болушу мүмкүн. Мен үчүн буну жеңүү дагы оор болду. Жакында эле мындай бир нерсе чыгарсам бөлүшүп, таратып калдым да. Могул чыкты, могул чыгарылышты жасадым, мындай программа болду деп бөлүшүп калдым. Мурун сиздей эле аябай оор болчу да. Мен уялчумун. Бирок сөзсүз түрдө фидбек керек. Конструктивдүү сын пикирлер, айрыкча чыгармачыл инсандар, сөзсүз түрдө мындай кесиптештер туура сындарды берет болуш керек. Ошондуктан сиздерге дагы мындай ийгиликтерди каалайбыз, өсүүлөрдү каалайбыз, дагы көп кино тасмаларды күтөбүз сиздин үнүңүз менен.
Достор, бүгін бізде Бишкек Big Band Jazz оркестрінің жана ошондой эле Cool Band группасынын солисткасы, жана ошондой эле саунд актриса Анара Жоғалбекова болду. Биздин эфирибизди жарнамалык түрмөк улантат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Өнөрүң болсо өргө чап деген макалды бек кармаган. Бүгүн кадр тышындагы актерлор менен тааныштык. Дагы да болсо, албетте, бир гана өзүңүздөргө болгон ишеним жана чексиз талант, анан албетте бир күжүрмөн эмгек менен бир ийгиликтерди багынта бериңиздер. Сиздерге көңүлдүү кеч каалап, мен Урмат Борченов бүгүнкү иш күндүн кечи программасын жыйынтыктайм. Дагы да болсо келерки эфирлерде сиздер менен көрүшкөнчө, амандашканча.